Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз ишин мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 250 17 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Польша Беларусь менен чек арага 10 000 аскерин жайгаштырууда. Польша Беларусь менен чек арага 10 000 аскерин жиберүүнү пландоодо. Бул тууралуу өлкөнүн коргоо министри Мариуш Блашчак билдиргенин чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык, чек арадагы Яриловкада польшалык жоокерлер менен жолуккан коргоо министри аскерий күчтөрдүн көбөйүшү Минск менен Москва айткандай душмандык маневр эмес, тоскоолдук гана экенин баса белгилеген. Беларусь режими Кремль менен кызматташып жатканы жана Польшанын чек арасына жасалган чабуулдар биздин өлкөнү дестабилдештирүүгө багытталганы шексиз деген ал. Польша вагнерчилер киргенден баштап Беларусь менен чек арасында коопсуздукту күчөтөрүн билдирген. 11 августтан тарта Латвияда Беларусь менен чек арага коопсуздуктун күчөтүлгөн режими киргизди. Литва вагнерчилер Беларусь өлкөсүнө киргенден баштап чек арадагы бир нече өткөрүү пункттарын жабууга уруксат берди. Булак Супер Кежи. Садыр Жапаров Джо Байденге көңүл айтты. Өлкө башчы Садыр Жапаров АКШ президенти Джо Байденге Гавайи аралдарында өрттүн кесепетинен адамдардын каза болгондугуна байланыштуу көңүл айтып телеграмма жолдоду. Бул тууралуу президенттин администрациясынан кабарлашты. Гавайи аралдарында өрттүн кесепетинен көптөгөн адам каза болду деген суук кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Биз Америка Кошмо Штаттарынын элинин аза кайгысын тең бөлүшөбүз. Сизге Америка Кошмо Штаттарынын элине жана каза болгондордун үй бүлөлөрүнө терең кайгыруу менен көңүл айтып, жабыркагандардын тезирээк сакайып кетишин каалайм деп айтылат мамлекет башчысынын телеграммасында. Гавайи аралында өрт 8 августта башталган. Өрттүн тез жайылып кетиши Дора бороону менен байланыштуу болушу мүмкүн. 130 чакырым саатка жеткен катуу шамалдан улам жалын тез жайылып, эскертүү системалары жакшы иштебей калган. Өрттөрдүн так себеби азырынча тактала элек. Акыркы маалыматтар боюнча 67 адам каза болгон. Булак Супер Кежи. Эйфель мунарасы бомба тууралуу кабар түшкөндөн кийин эвакуацияланды. BFM телеканалы полициядагы булактарына таянуу менен полиция Франциянын негизги жери болгон Эйфель мунарасынан адамдарды бомба коркунучунан улам эвакуацияланганын билдирди. Ишемби күнү түшкө жуук Эйфель мунарасынын 3 кабаты жана анын айланасы бомба тууралуу кабар түшкөндөн кийин эвакуацияланды деп билдирет телеканал. Окуя болгон жерге саперлор келип, бомба бар же жок экенин текшеришкен. Булак Назар Ньюс Кежи. Путин менен Эрдоган августтун аягында жолугушу мүмкүн. Туркия менен Россиянын өлкө башчылары августтун аягында жолугушу мүмкүн экенин Түрк каналы А-Хабер жазды. Биз Владимир Путиндин Туркияга келишин күтүп жатабыз, бирок Реджеп Эрдоган да Россияга барышы мүмкүн. Августтун этегинде сентябрдын башында эки лидердин жеке жолугушуусу күтүлөдү. Анда эгин келишими да талкууланмакчы деген телеканал. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы эгинге муктаж Африка өлкөлөрү үчүн да маанилүү экендиги белгиленген. Россия лидеринин маалымат катчысы Дмитрий Песков буга чейин журналисттерге Путин менен Эрдоган жолугуша турган жерди жана анын мөөнөтү жакынкы убакытта макулдашыларын билдирген. Ал эми анын айтымында сүйлөшүүлөрдүн күн тартибинде эки тараптуу мамилелер, Украинадагы кырдаал жана эгин келишими каралган. Булак Назар Ньюс Кежи. Кытайдан келе жаткан автобустар Бишкекке жетти. Бишкек шаарына Кытайдан жаңы газ менен жүрүүчү автобустар келди. Бул тууралуу медианын басма сөз кызматы билдирди. Билдирүүгө ылайык Бишкекке 25 жаңы автобус келди. Дагы 25 автобус Кыргыз-Кытай чек арасынан өтүп жатат. Кытайлык Зонгтong бас компаниясы менен түзүлгөн келишим боюнча дагы 450 дана автобус ушул жылдын аягына чейин алып келүү пландалууда. Ал эми калган 500 дана автобус 2024 жылдын 1 кварталында келет. Жаңы автобустар 15 сентябрга чейин каттамга чыгат. Булак Супер Кежи.